Урматтуу 5 каналдын жалпы көрөрмандары эфирди алдыга карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто бизге келип калганда куттуу студиябыздын коногу бар. Эң биринчиден адамгерчилиги менен жана ошондой эле жаш болсо дагы чыйрак эмгекке дилгир жан дүйнөсүн берген бир кадырлуу айымыбыз келип отурат. Мүмкүн болсо тааныштырып өтөйүн. Кадам глобал окуу борборунун жетектөөчүсү жана ошондой эле негиздөөчүсү Мерим Имарбекова келип отурат. Саламатсызбы? Кутман таң, куш келипсиз. Манайыңыз жакшыбы? Эң соңу. Баракелде. Таңыңыз кандай башталды? Таңым аябай жакшы башталды. Эртең менен туруп, ошол түз эфирге келип, сиздер менен сүйлөшөйүн деп. Ооба, баракелде. Баягы кыргызда айтат, учурашмайын сөз баштаба деп. Алгач ирет келиңиз эл менен амандашып, экрандан журтубуз менен амандашып алыңыз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Менин атым Мерим Имарбекова. Мен Кадам Global компаниянын директору жана негиздөөчүсү боломун. Бүгүн ошол көбүрөөк маалымат берип кетемин. Баракелде. Компания тууралуу жана өзүм боюнча. Өзүңүз маалымат бере кетесиз. Ооба. Мерим айым, айтсаңыз, бүгүнкү күнүбүзгө ар бир бизде эфирибизде тема болот. Анан бүгүнкү темабызга дагы ылайыктап өзүбүз бир чакан тема койгонбуз. Бул темабыз азыркы күндө биздин ысык аптап, аба ырайы абдан ысып жатат, өзүңүз билгендей эле. Эң аномалдуу ысык бул 7 июлда болду деп дүйнө боюнча айтып атат. Анан сиздин ушул ысыкта деги эле өзүңүз алып жүрүңүз. Терчилсизби, терчил эмессизби, ысыкты кандай көтөрөсүз деген кичине сурообузга жооп берсеңиздер. Ооба, аба ырайы аябай ысык болуп жатат. Мен ысык мындай күндөрдү анча деле жакшы көрбөйм, анткени аябай кыйын да. Бирок биз кечээ досторубуз менен Сөңкөлгө барып келгенбиз. Сөңкөлгө барып, эс алып, ал жерде аябай мындай салкын, көл бар. Биз ошол көп көлгө барабыз жана кандай десем, ошол ысыктан энергия алып, ошол аба ырайы жагат экенсиз. Ооба, туура. Баракелде. Мерим айым, эми салыштырып кетели. Мына Сөңкөлгө барып эс алып келдим дедиңиз. Ал жердин абасы кичине салкыныраак, денеңе бир жел уруп турат дедиңиз. Борборубузда билесиз, эч кандай жел жок, ысык. Көлөкөдө турсаң да ошондой ысык, күнгө чыксаң деле ошондой ысык. Эмнеден улам борборубузда ысык деп ойлойсуз? Эмнеден улам? Мен оюмча ошол климат тууралуу, азыр ошол климат жактан бизде аябай көп проблемалар чыгып атат дүйнө боюнча, Ошондуктан мындай аномалдык мындай ысык болуп турат да быйыл. Ошондуктан аба ырайы ысык болуп турат деп ойлойм. Мисалы, менин жеке оюм, азыркы борборубуздагы ысык эмнеден улам, эмнеден себеп десем, мен кесиптеш, эгер менин түшүнүгүм, бул жеке оюм, бизде автоунаа көп борбордо. Мына ошонун түтүндөрү чыгып аткан, анын иштеген мотору, анан шаар ичиндеги ысытуучулар. Шаар ичиндеги бая техниканын көптүгүнөн ушунчалык ысык болот деп мен ушундай түшүнөм. Башка облустарыбызда деле ошондой жүргүнчүлөр же болбосо башка областтарда тоонун арасында, мисалы, Ысак Нарын, ал жакта суук талас деген кечке маал суук, эртең мененки таңга маал суук, кечке маал суук болуп, өзүнчө бир салкын абаны түзөт. Бул жакта болсо бизде аптапта күн аябай ысык болуп. Бизде деле карасаңыз кесиптеш, бизде деле тоо жакын, борборубузга жакын. Бирок бул жер биринчиден ылдый аңда турат. Бишкек өзү мындай ылдыйышта турат башка жерге салыштырмалуу. Экинчиден ошол автоунаанын көптүгү деп ойлойм. Баракелде, келиңиз эми эфирибизди алга улайлы. Мерим айым, мен алгачкы сизге бере турган суроолорум бири болсун. Алгач ирет сиздин өзүңүздүн компания качан түзүлгөн, эмне болуп бул идеяны кайдан алгансыз? Келиңиз ушул жөнүндө бир маалымат берсеңиз. Чоң рахмат, аябай жакшы суроо деп ойлойм. Кадам Global официалдуу түрүндө 2019 жылы ачылган, мен өзүм негиздегенмин. 2019 жылы биз ошол компанияны ачып, студенттерге жардам бере баштаганбыз. Бирок 2019 жылы карантин башталбадыбы. Ошондуктан бизге аябай кыйын болду. Бирок ага да карабастан биз иштегенбиз, онлайн студенттерди киргизип университеттерге жардам берип дегендей. Карантин бүткөндө ошондо аябай жакшы жумуш башталган. Биз азыр ошо 13 өлкө менен иштейбиз. 200 университеттер менен партнерстволорубуз бар бизде.
кантип компания ачылган, пайда болгон. Мен өзү Flex программанын аламницасы боломун. Flex программа бул ошол америкалык программа. Бир жыл Америка барып бекер окуп келет да окуучулар. Америкада окуп келгенден кийин мен ошол бакалаврга тапшырам деп аябай аракет кылганмын. Германияга тапшырганмын, Америкага тапшыргам, бирок ошол толук грантка тапшырам деп аракет кылганмын да. Ошондуктан мен Сингапурга тапшырып, Сингапурга барып окуганмын. Ал жерде ошол 100%га чейин арзандатуу берген контрактка жана жатаканасынга да. Ошондуктан мен ата-энеме ошо кыйын болбосун деп Сингапурга барып окуганмын. Бизнес администрацияда ошол предпринимательство деп аталат. Андан кийин карантин башталганда мен кайра Кыргызстанга келгенмин. Ошондо мен 20 жашта болчумун. 21 жашта ошол Кадам Глобалды негиздеп жумушту баштаганмын. Мен эмне үчүн ошол компанияны башталды десек, мен өзүм кыйналганмын да. Ошол чет өлкөдө университеттерди таап, кантип тапшырыш керек, эмнеден башташ керек? Биринчи кадам маалымат жок да көп. Туура, ошол кайсыл кадамдан башташым керек? Ошол эч ким мага айткан эмес да, мектепте эле айткан эмес. Ошондуктан мага ошол аябай кандай десем, важный болчу да, ошол азыркы абитуриенттерге, азыркы окуучуларга жардам берүү үчүн. Ошентип Кадам Глобал. Сиз мисалы чет жакта да көп жүрүп калыпсыз. Ал жакта тажрыйбаларыңыз жөнүндө айтасыз. Кыйынчылыктар балким айтат. Кыйын болгон, ооба. Мисалы Америка барганда мен уже тилди жакшы билчүмүн, бирок ал жерде өзүнүн мындай культурасы бар экен. Аябай бат сүйлөшөт англис тилинде. Андан кийин мен сыртта жөн эле жүрсөм келип комплимент беришет. Биз мындай Бишкекте, Кыргызстанда анча деле андай жок да. Анан мага кичине мынтип өзгөчө болчу да. Атак андан культурасы аябай башка адамдар, мындай национальносттер. Бирок баары бир кыргыз деп. Туура, ооба, туура. Баары бир кыргыз деп мен ошол Кыргызстанга кайра келип, мен өзүм кесибим боюнча бизнес ачып, ошо абитуриенттерге жардам берип, жол көрсөтүп дегендей өзүмдүн ошол опытымды. Сиз өзүңүз жаш болсоңуз дагы ушундай даражаны абдан эрте баштапсыз да. Буга да эмне түрткү болду? Ата-энеңиз, балким үйдөгүлөр? Чоң түрткү болгон нерселер. Ата-энем деп айтсам болот. Мен өзү ошол мектеп убакытта аябай ошо чет өлкөгө барам деп максатым болчу эле да. Бирок, конечно, биз өзүбүзүндай ата-энем деле көп финансирование бере албайчу эле да. Ошондуктан мен грантка тапшырам деп аябай максатым аябай чоң болчу эле да. Ошондуктан мен кичине ошол кадамын таштап, программаларга тапшырып, ошол мен өзүм бизнес ачам, өзүм акча табам деп ушинтип болуп калган. Бизнес ачам, акча табам деп калдыңыз. Келиңиз ушул компаниянын ачуу жолун айтыңызчы, айтып бериңизчи, бир кандай башталды? Эң башталганы бысмылла дегенде эле карантинден баштапсыз. Ооба. Өзү эмне үчүн мен биринчиден айта кетейин, Кадам Глобал деп аталган да. Кадам Глобал деген бул биздин компаниябыз абитуриенттерге жана студенттерге ошо биринчи кадам таштаганга жардам берет да. Мисалы, биринчи кадам таштагандан кийин өзү любой иш мындай түз кетет да, түз кетет. Атак ошол биринчи кадам эң кыйын болот да. Биз ошондо биринчи кадам таштаганга жардам беребиз. Мен ошол кайра Кыргызстанга келгенде карантин башталды. Андан мен өзүм ошо англис тилинде сабак берчүмүн. Карантин башталганда уже окуучуларды көптөгөн программаларды Инстаграмга киргизип, ошентип башталганда, бирок ошол периодда мен байкелерим жакшы жардам беришкен, ата-энем жардам беришкен, туугандарым жардам беришкен. Эмне керек болсо деле мага эме кылып колдоп дегендей. Ошентип акырындан кеткен да. Ооба. Баракелде. Азыркы күндө канча мына 4 жылдын жүзү болуптур, 2019-дан бери. Карантинди макул эске албайлы, ал убакта онлайн окуттук деп атасыздар. Андан кийинки жылдарда азыркы күндө канча студентти чет мамлекетке окутканы жибердиңер, же болбосо канча студент бошоттуңуздар окуу жайдан?
Азыр так айта албаймын, анткени ар күнү жаңы студенттер келишет бизге. Ошондуктан бирок 300дөн ашык студенттер деп айтсак болот. 300дөн ашык ошол көптөгөн өлкөлөргө тапшырышты. Ал жерде окуп жатышат, толук грант алып, стипендия алып дегендей. Студенттер демекчи, бул окуу жагынан акча жагы кымбатпы? Эң жакшы суроо. Азыркы күндө көп ата-энелер ойлошот да, чет өлкөдө окуу аябай кымбат, же депутаттардын балдары окушат деген мындай мифтер бар да. Бирок андай эмес. Азыркы күндө аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы Кытайда толук грантка тапшырса болот. Ал жерде 5 жылдын ичинде окуусу бекер, жатаканасы бекер, жана ай сайын стипендия берилет. Бул эң жакшы да, бул чет өлкөдө мисалы Шанхай же Бейжин шаарларында. Андан тышкары мисалы Италияга тапшырса болот. Ал жерде окуу бекер, жана жылына 8000 еврого чейин стипендия берилет. Ал стипендияны ошол тамак ашына жана жатаканасына коротушат да. Андан кийин азыр аябай мындай популярдуу өлкө Северный Кипр. Биз ошол Кадам Global эң алдыңкы компания деп ойлоймун. Бишкекте Северный Кипрга жөнөткөн. Ошол университеттерде 100%га чейин арзандатуу берилет да. То есть контракт с Кипр. Кипр, Северный Кипр бул Туркияга карай остров да өзү. И биз былтыры октябрь айында студенттер менен бирге барганбыз Северный Кипрге сопровождение менен. Ал жерге 30дан ашык студенттер менен барганбыз. Университеттерди көрүп, жана условияларды көрүп бизге аябай жаккан да, студенттерге да аябай жаккан. Ошондуктан биз Северный Кипр азыр аябай популярдуу өлкө деп ойлойбуз да. Бирок ал жерде ошол биздин студенттер 80%, 90%, 100% скидка алышат. Бакалаврга же магистратурага. Өзүңүз кайсыл өлкөлөрдө болдуңуз? Мен бир ай мурун Дубайга барып келгенмин. Дубайда биз 2 университетибиз бар. Биринчи Global менен иштешкен, Кадам Global. Ооба, биздин компания менен иштешкен 2 университет бар. Ошол университеттерге барып келгенбиз. Андан кийин ошол Северный Кипрга барып келгенбиз, Туркияга барып келгенбиз. Мен өзүм ошо Малайзияда болгонмун, Сингапурда болгонмун, Индонезия, жана кайсы өлкө? Унутта калдым. Бул көп өлкөгө чыккан киши башыда эле азыр кайсысына барганын эстей албай турат. Демек, көп өлкөгө барганын ушундан билсек болот, эстей албай жатканынан. Тил жагынан кыйналбайсызбы? Жок, анткени англис тилди мен Кудайга шүгүр жакшы билемин, жакшы сүйлөй аламын. Кыйналбайм. Баракелде. Менин бир сизге жагат деген ишеничтемин бул суроо. Эмне үчүн мына тил билесиз, англис тилин билесиз, дагы башка тилдерди билем деп атасыз. Ушунча билимди, ушунча тилди билип туруп, эмне үчүн чет өлкөгө чыгып кетип калган жоксуз иштеп? Эмнеге Кыргызстанда калгыңыз келди? Эң жакшы суроо деп ойлойм. Мага аябай көп адамдар ушул суроону беришет. Биринчиден, мен патриот деп өзүмдү эсептейм. Мен Кыргызстанды аябай сүйөмүн. Мен көп өлкөлөргө барып келгенмин, бирок Кыргызстанга эч кандай өлкө жетпейт. Туулуп өскөн жер. Ооба, туулуп өскөн жерим. Менин максатым жана миссиям ошол Кыргызстанга өзүм пайдам келтирем деп аракет кыламын. Салымымды кошомун. Салымымды кошомун. Ошол биздин өлкөбүз өнүксүн, жана жаштар кайра эле келип, чет өлкөдөн ошо билимин жана ошо опытын адамдарга берип, көрсөтүп, үйрөтүп дегендей. Мен ошол максатым да, ошондуктан. Бирок мен ошол чет өлкөгө барып көп жерлерди көрүп келгенмин да. Кыргызстанда бизнес ачкан аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Идеялар аябай көп. Ачса деле бизнестер жакшы өнүгүп кетет да, анткени нишалар азыр ачык да, Кыргыз Бишкекте мисалы. Ошондуктан ошол чет өлкөдө көп опыт алып келгенден кийин ошо нишаларды ачып, бизнестерди ачса жакшы болот да өзү, анткени Сиз айтмакчы, негизинен эле ар бир ишти баштоодо сиз айтып кеттиңиз, биринчи кадам бул коркунучтуу деп ар бир инсанга. Ушуну баштасам болобу, болбойбу деп ар бир киши күмөн болот, сарсана болот. Анан ар бир ишти баштаганда ошол кадамды туура койсо эле, демек иш алга жылат. Анан суроо мындай болсун, азыркы айтып атасыз, Дубайдан 2 университет, Кипрда жана чет өлкө Кытайларда. Ал окуу жайлар менен атайын барып келишим түзөсүздөрбү же бул жактан эле
электронный катча менен сүйлөшөсүздөрбү? Ар кандай болот. Кээ бир университеттерге биз өзүбүз барабыз. Мисалы, Малайзияда мен болгонумда көп университеттерге өзүм барып көрүп келгенмин университеттерди. Шартын, окуу жайын, кампустары, жатаканасы, кандай условияларда биздин студенттер жашайт дегендей. А так башка университеттер онлайн эле болот, же өздөрү бизге келишет. Атайын сонушун жиберишет. Бизден өздөрү келишип, Кадам Global биз силер менен иштегибиз келет, силер аябай жакшы компания деп өздөрү келип договор түзүп дегендей. Ата көп университеттерди биз өзүбүз менен өзүм барып келгенмин да, ошо шартын көрүп дегендей. Баракелде. Азыр бизде ЖРТ, ОРТ тест. Кыргызстанда ар бир вузга керек. Бул кээ бир гана вуздарга кереги жок, анткени бул искусство тармагында ошолорго кереги жок. ЖРТ тести ошол сиз окутуп жаткан чет мамлекеттеги университеттерге бул талап кылынбайт. Кээ бир университеттерге талап кылынат. Чет мамлекетке деле. Бирок чет өлкөгө тапшыруу үчүн ЖРТ кереги жок. Анткени ЖРТ бул только Кыргызстандагы университеттерге керек да. Мисалы, азыр биз Америкага, АКШ өлкөсүндө бир университет бар, ал жерде ЖРТ менен кабыл алышат. 200дөн ашык жерди алса, алар 100%га чейин скидка алса болот да контрагына. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк да. Быйыл азыр аябай көп студенттер тапшырышты. Былтыр тапшырган биздин студентибиз 212 балл алган, ал 90% скидка алган дагы. Ошо 20 скидкалар болот. Баллы өйдөрүп калса. Ошо жерде ошо бир университет кабыл алат да Америкада. Азыр Америкага барам деген студенттер аябай көп да. Андан тышкары Гонконгто бар. Бирок башка университеттерге жерде кереги жок, балдар кереги жок, только аттестат керек, загранпаспорт керек. Бул мисалы Кадам Глобалдын келечектеги жетишкендиктерин кандай элестетесиз? Бизде аябай көп пландарыбыз бар. Биз ошол Кыргызстанда чоңураак офис ачалы деп ойлойбуз 1-2 айдын ичинде. Андан тышкары биз чет өлкөгө чыгып, чет өлкөдө көбүрөөк филиалдарды ачып, жана көбүрөөк программаларды киргизип дегенде, азыр биз башка өлкөлөр менен иштеп жатабыз. Жаңы партнерстволорду түзүп, жана көптөгөн гранттарды университет менен сүйлөшүп, ошол Кыргызстанга алып келиш үчүн. Демек, пландарыңыздар аябай жакшы келечекте. Баракелде, сиз мына айтып калдыңыз, Кадам Глобал деп. Атайын түзгөнбүз, биринчи кадам бул оор болот, анан биз ошол биринчи кадам таштаганга жардам беребиз дайым студенттерге деп. Башка компаниялар менен сиздин окуу борборуңуздун айырмачылыгы эмнеде? Башкалар менен? Биринчиден биз 100% кепилдик беребиз. Студент университетке тапшыра алат деген. Анткени биз документтерди көрөбүз, кандай шарттар бар деп да. Ошондуктан студент келгенде биз айтабыз, биз сизге 100% кепилдик беребиз деп. Потому что азыр көп студенттер келип сансара болушат да. Тапшыра аламбы, ишин албай, тапшыра аламбы, же кандай болот да, биз ошондо кепилдик берип, келишимде баары жазылган да. Андан кийин биз ар бир биздин Кадам Глобалдын студенти скидка менен же стипендия же грантка тапшырышкан да. Ар бир студент. То есть тол контракт алар төлөшпөйт да, ошондуктан биз скидка бар ар бир ошо студент биздин ошол 300дөн ашык деп айттым го, ошо 300дөн ашык студенттер ар бири скидкага тапшырышкан да. Ошондуктан биз өзгөчө компания деп эсептеймин да. Анткени биз ошол студент келгенде сразу көрөбүз да, кайсыл өлкөгө тапшыра алат, кандай скидка алат деп, ошо мүмкүнчүлүктөрүн жана потенциалын карап тапшырабыз. Жана сиз кайсыл мамлекетти көбүрөөк ушул жака тапшыргыла деп кеңеш берет элеңиз? Азыр бизде топ 5 өлкөлөр бар. Биринчи азыр Северный Кипр. Жана эң алгачкы, биринчи турган. Ал жерге тил деле кереги жок да. Ал жерде ошо Северный Кипрга барып үйрөнсө. Малайзияда 100%га чейин грант бар. Андан кийин АКШга тапшырса болот азыркы күндө, жана Польша.
Баракелде. Бул жерге тапшырууда Америка болобу, Польша болобу, балким Германия, Италия айтып атасыз, көп жерде биздин эми. Анан тил билүүсү зарылбы же зарыл деле эмеспи? Зарыл деле эмес. Мисалы, англис тилди билбесеңиз, көптөгөн өлкөлөрдө ошол тилсиз эле кабыл алышат. Сиздер ошол университетке барып, университетте үйрөнөсүз дагы, жана бакалавр же магистратура окуп кетесиз. Бирок, мисалы, АКШга же Италияга барам десеңиздер, ал жерге албетте тил керек, анткени ал жерде көп учурда тил керек. Ооба, анткени мисалы аэропортко эле барсаңыз деле сүйлөш керек да, кайсыл жерде, ооба. Бирок, если тилди билбесеңиз деле, тил курстарда окусаңыздар болот. Эч кандай лимит жок да. Туура. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Мээрим айым менен баарлашып жатабыз. Кадам Глобал деген окуу борбору. Бул жөн гана окуу борбору эмес, башкалардан айырмаланып сиздерге 100% кепилдик берет. Балаңыз болобу, кызыңыз болобу, мына ушул Кадам Глобалга кайрылсаңыздар, сөзсүз сиздерге ыңгайыңыздарга жарашкан университетти тандап берет экен. Бул биринчиден, экинчиден кепилдик берет. Ошол окуу жайга сиздин уулуңуз же кызыңыз өтөрүнө кепилдик бар экен. Скидка менен жөн гана эмес, ардактуу меймандар, көрүүчүлөр, 100%дан ылдыйлап анан тапшырганына жараша, бул тест бергенине жараша. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Мээрим айымга кайрылам десеңиздер, өзүнүн жеке номерин же болбосо Instagram баракчасындагы экрандан чыгарып коебуз. Мына ошол жерге жазып, катталып, болгон бере турган суроолоруңуздарды өз дарегине жазсаңыздар жооп берет. Тапшырып, орто жерде тестин тапшырып, окууга тапшырам деп жатканга эң сонун бүгүн кеңештер болуп жатат Мээрим айымдан. Жаңа абитуриенттер азыркы ОРТнын результаттары чыкканда, ошондуктан тапшырам десе, азыр деле офисибизге келип, биз ошол Бишкектин прям центринде жайгашканбыз. Ушул Америкага азыр ачык да, университеттер Северный Кипрда ачык, Польша ачык. Күзгү семестрге азыр абитуриенттер кабыл алышат. Келиңиз, ошол Кадам Глобалдын шарттарын айтып кетсеңиз, сиздерге эмне талап кылынат? Азыркы мисалы айылдан келгени болот, сизге кайрылып, менин балам чет өлкөдө окуйм деп атат деп, алгачкы сиздерге керектелүүчү нерселер, балким каражатынан өйдө, дарегиңизди айтып өтсөңүз болот, Биринчиден биз Инстаграмыбыз Кадам нижний пробел Global. Инстаграмга кирсеңиздер, ал жерде аябай көп маалыматтар бар. Биринчи көрүп чыгасыздар, кайсыл өлкөлөр бар, тандагандан кийин бизге директке жазасыздар. Менин атым ушундай, мен ушул өлкөгө тапшыргым келет да, биз сразу чалабыз, биздин менеджерибиз чалып, толук консультация берет. Толук маалымат берет. Андан кийин сиздер мисалы региондо жайгашкан болсоңуздар, биз онлайн иштейбиз да. Бизде кандай документтер керек азыр да? Аттестат керек, загранпаспорт керек, жана бир-эки справкалар керек. Болду. Башка документтер кереги жок. Главное ушул аттестат. Если аттестатта мисалы 3-4 деле болсо, проблема жок, потому что көптөгөн университеттерде скидка алса болот. Ошо кара, анткени биз мотивационный письмо деген бар, жана грамоталар бар, ушуларда карайбыз да. Ошондуктан азыр биринчи кадам кантип ташташ керек? Ошо Инстаграмга кирип, бизге жазып, биз сразу маалымат беребиз. Жана если Бишкекте жайгашкан болсоңуздар, анда биздин офисибизге келип, биздин дарегибиз Тоголок молдо 4, 28-4 келип маалымат алып кетсеңиздер болот. Биз толук баарын бекер, маалымат алуу бекер, толук. Баракелде. Консультация бекер экен. Тоголок молдо 28/4. 28/4. Мына ушул жерге келип толук маалымат алсаңыздар да болот. Ал жерде Мээрим айым менен балким жакындан таанышып, баарлашып, бардык маалыматты ала аласыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эми Мээрим айым, сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Баягы ар бир нерсенин соңу бар, жыйынтыгы бар эмеспи? Сизге бөлүнгөндө убакыт соңуна келип жетти. Анан мүмкүн болсо элибизге бир эркин микрофон суналып, окууңузга, балким сиздин ишиңизге чакырып бир жакшы маек кура тургандай, консультация бере тургандай эл менен бир эркин микрофон суналы. Бияка карайм. Биринчиден ушул абитуриенттерге сунуш берип айткым келет. Коркпоңуздар. Чет өлкөгө барам деген окуучулар аябай көп. Сиз мисалы чет өлкөгө барам десеңиз, ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Андан кийин ушу биринчи кадам ташташ керек да. Биринчи кадам таштагандан кийин
легко будет. Кошо бериңиз. Кадам таштаган ошол жеңиш. Ой, ошондуктан коркпоңуздар, баары все возможно, орусча айтканда да, все возможно. Биз ушул жерде отурабыз, жардам беребиз. Андан кийин сиздердин максатыңыздар болсо, мен келечекте бизнес ачам же өзүм мисалы айтишник боломун, Microsoft'та иштейм десе, ал баары болот. Только главное биринчи кадам таштап, аракет кылып, маалыматтарды алып, умтулуш керек да. Ошондуктан ата-энелерге да сунуш айта кетем да. Азыркы ошол убакытта мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Ошо грантка тапшырса болот. Булар мындай реальный да, көп эле ата-энелер ишенишпейт да, андай кандай болот деп да. Бирок азыр ушул гранттар жана квоталар аябай көп. Ошондуктан балдарыңыздарга да жардам берип, сунуш берип дегенде, анткени биздин ошол өлкөбүздүн келечеги мына жаңы поколениеде өзү биздин мындай балдар. Жаңы муун ооба. Жаңы муун. Ошондуктан жардам берип, сунуш берип дегендей деп айта кетем да. Баракелде. Чоң рахмат биздин бүгүнкү студиябызга келип, өзүңүздүн ушундай чет жактан келген көп маалыматтарыңызды берип, толук бөлүшүп, кийинки жаштарга дагы возможность берип, мындайча айтканда, поддержка берип, ушундай жол көрсөтүп турганыңызга сизге да ыраазычылык. Чоң рахмат. Бар болуңуз, анан Кадам Глобалга дагы да болсо өркүндөңүздөр, өсүңүздөр, каалаган ой максатыңыздарга жетиңиздер. Айтып атасыздар, кеңселерибизди башка жерде да ачсак деп. Кеңсе эмес, Кудайым буйрса, ар бир өлкөгө бирден университет сала тургандай даражага жетиңиздер. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди алга улайбыз, эмесе бир кийинки чакан сюжетке көңүл буруңуздар.